Жаңы жылга карата облустук милиция 28 декабрдан тартып 1 январга чейин күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Облус аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун жалпы 1000ден ашуун милиция кызматкери жана 500дөн ашуун элдик кошун көзөмөлдөйт. Жалпы 1000ден ашуун милиция кызматкери жана ошондой эле 500дөн ашуун элдик кошундар менен биргеликте коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп атабыз. Ошондой эле белгилеп кетишим керек, эл көп топтолгон жерлерде, чоң шаарларда атайын кайгылдоо багыттары бөлүнүп, түнкү жана күндүзгү кайгылдоо багыттары, ошондой эле түнкү мобилдик топтор менен кошо коомдук тартипти камсыздоо боюнча тиешелүү жумуштар жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар жаралбашы үчүн иштер жүргүзүлгөн. 31 декабрь күнү көпчүлүк учурда пиротехникалык каражаттарды колдонууда өрт кырсыгы катталып келген. Мындай көрүнүштөн алдын алууда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Майрамдык иш-чараларды өткөрүүдө өрт коопсуздук чаралары жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, инструктаж деп коебуз. Мындан тышкары лекциялар өтүлдү. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ошо майрамдык иш-чаралардагы өрт коопсуздук эрежелери тууралуу маалыматтар калкка жеткирилди. Ошондой эле атайын жергиликтүү бийлик менен биргеликте комиссиялар түзүлүп, пиротехника сатуучу жайларга атайын рейдтер уюштурулду. Азыркы учурда биздин кызматкерлер бүгүндөн баштап күчөтүлгөн кызматты өтөө тартибин өткөрүлдү. Бул болсо дем алыш күндөрү да уланат. Майрам күндөрү электр энергияда маселе жаралбашы үчүн аракеттер көрүлгөн. Жалал Абад электронун кызматкерлери кезектешип эс алуу күндөрү да иш алып барышат. 9 күн тең бизде жумуш дежурствосу уюштурулган. Мында ген дирекция менен кезектелген түрдө турабыз. Бизде 3 болсо, ошол 3 күндө бир кезеги менен турабыз. Андан сырткары берди бөлүмдөрдүн башчылары, электромонтёрлор, ошолордун кезеги дагы бөлүнгөн, каралган. Мындан сырткары ар бир район шаарларда дагы райондук тармактар ишканаларынын ичинен ички буйруктар да чыгарылды. Ал жерде дагы ошол мөөнөт менен дежурствода турушат. Жалал Абад шаарынын Эркиндик аянтында 29-30 декабрь күндөрү саат 19:00дөн 22:00га чейин жана 31 декабрь 18:00дөн 22:00га чейин өтүүчү жаңы жылдык кече уюштурулган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.